Гүлгө кызыккандан искусственный гүлдөрдү дагы эме кылам. Ар бир үйүмдө искусственный гүлдөр бар, үйдүн алдында мындай эмелер бар. Бир жылы мына аялдар кеңешинин атынан гүл конкурсу болгон. Ошол конкурска дагы катышканмын. Ондо жаз эде, жадырап, нер полный гүл болот. Азыр мына күз келгенге байланыштуу мына жаздык гүлдөрдү кырккам да, мына тамырлары, мына эмелери. Нерде дагы гүлдөр балбырап орулду, уже сезон бүтө могонуга. А бул күздө гүлдөй турган гүлдөр. А бул роза гүлдөр жыл 12 ай гүлдөй берет. Жыл 12 ай кар жаагыча гүлдөйт да, кар жаагыча. Этият кылып кар жаагыча ушинтип карап эме кылам. Жаздыктар полный кыркып салдым буларды. Бул күздүктөрү. Күздүктөрүн дагы кээ бир эмелери бар эди. Булар дагы эме кылдым. Мыналар дагы күздүктөр. Хризантемия деп булар мындай глобус болуп өсөт да. Мына мунун башкача түрү мынау. Мына башкача түрү. Анан мына жерде жаздык гүлдөр бар эди. Онун жаздык гүлдөрдү уже сезон бүттү деп, анын баарын жулдум. Уругун алдым, көчөтүн алган, көчөтүн сактап, эми Кудай кааласа көлөмдө өстүрөм. Өзүм этият болуп карап, кээ бир мындай гүл эме кылып жулуп таштап койгондорго дагы эме болом. Жулдурбай ушу гүлдөп турган мага жагат да. Бул розанын ар кандай түрлөрү, булар кар кегече, кар түшкүчө гүлдөй берет ушинтип. Ошол анан бул идиштеги гүлдөрүм. Бул ак роза экен. Бул ак роза, бул кочкул кызыл роза, ар түрдүү цвети бар. Кээ бирлери уже мындай сары эмелерин сезону бүттү. Олар уже мынантип жазы менен гүлдөп турат. Анан бул идиштеги гүлдөр. Мынагы күндү жакшы көргөн гүлдөр, бул күн тийген жакка өскөн. Анан нар жакка кичине көлөкө болот, аяк көлөкөнү сүйгөн гүлдөр. Ар бир айнегимде гүл өсүп турганын жакшы көрөм, гүлгө кызыгамын. Мыналар герандар. Булар суукка дагы чыдамдуу, ысыкка дагы чыдамдуу. Күн канчалык десе ошончолук эме болот. Мыналар бегониялар. Булар сууду анча каалабайт. Мына кытайский роза, бул чоң болуп өсүп кеткенде, уже бул күз келди, бул гүлдөр дагы кыркып кышка даярдайбыз да. Жазда дагы кадимкидей көкөл өсөт. Мына көпөлөк гүл деп өзүбүздүнчө. Мына гүлдү кээ бирлери айтат, эме коюп койсоң, энди мусурман эмесиге караганда таспи тартып турат дейт да. Сообу өтө чоң дейт. Мына колокольчук гүл. Мына гүлдөп жазы менен гүлдеди, уже гүлүн өтөп. Мына флера деген гүл. Бул гүлдөбөйт, бул декоративный гүл. Чоң болуп идиштей эме болуп өсүп турат. Анан булар бул эме мака гүл деп коебуз биздин тилде. Мана эненин жүрөгү бир гүлдөсө бир жыл гүлдөйт. Бир гүлдөсө бир жыл турат гүлү. Кийинен көгөрүп, өзү да мынантип болгон, анан деткалары чыккан, Кудай кааласа бөлөм деген эмем бар, ниетим бар. Кызыл эне жүрөгү деген экен да. Бул бир жыл гүлдөп турат экен. Мына алар аял бакты. Мына булар дагы күндү каалабайт, булар көлөкө жерде өсөт. Мына эркек бакты, кызыл башат. Булар уже гүлдөрүнүн бир сыйра төгүп бүттү. Булар ошол эле кадимки бегония эмелер. Анан мына бизде тал гүл деп коет. Өзүнүн дагы эмеси бар. Булар мына жазы менен гүлдөп, мына азыр дагы мына гүлдөйүн деп эмелер турат мына. Эртең кыш келгенде мына жерден кыркып койсоң, көлөмдө көчөт болот. Алып келип үйдүн алдыга отурсаң, бул дагы кадимкидей күздүк глобус болуп өсөт экен. Гүл өстүргөндө мен эч кандай витамин эмелерди бербеймин. Шубагында суугарам. Анан көбүнчө дарылайм да, кадимки эле тайфун менен сууга аралаштырып чачып, ошол айрыкча ушу курт түшүрбөгөнгө аракет кылам. Анан андай эле витаминдерди бере бербейм. Кадимки эле суу турпагын астын жумшартып, турпагын эме кылып турам. Анан мына гүлдү сатып алган дем. Бул жазында уйкуга кирет экен дагы. Кышында мына уже эмелери чыгып, бул топ болуп гүлдөйт да бул. Бул жазында уйкуга кетет экен. Бул наоборот, булар жазында гүлдөп туруп, кышында уйкуга кетсе, бул наоборот
Кышында уйкуга кетип, жазында мына жазында уйкуга кетип, кышында мына уже нерлерден эмеси чыгып, ачылып, гүлү сонун болуп гүлдөйт. Жазында ушинтип күндөн көп эме алат, анан кышында кичине кыйналат гүлдөрүм. Мына терезелер күнгө эме болбогондуктан кичине кыйналат мына гүлдү каалаган гүлдөрүм. Күндү каалаган. Анан аял бакты, эркек бактылар көлөкөдө дагы үйдө любой үйдүн айнеге коюп койсом өсө берет.